Республикалык Борбордук имам Саракчы атындагы мечитибизде атайын имам Саракчы мечитинин жана Бакыт Ордо коомунун бүгүнкү күндө биргеликте уюштуруп аткан атайын жарманкеси ушул араб каллиграфиясы боюнча Куран арабинин жазылуусу боюнча ошондой эле китеп жарманкеси жана ошо аялдарыбыздын оронуп жүрүүсүнө ылайыкташкан элечек кийими дагы базар күндөрү болмокчу. Кудай кааласа ушул биздин ушул көргөзмөбүз Кыргызстанда биринчи жолу балким мурда өткөзүлгөндүр, бирок азыркы учурларда биринчи жолу өткөрүлүп жатат. Себеби мунун максатыбыз Кыргызстанда, элибизде, жерибизде жакшы бир ачылыш болсун, өзгөрүү болсун. Себеби бул мечит албетте билим булагы болуш керек. Элибизге, жерибизге, ушул мамлекетибизде элибиздин илим алуусуна, диний билим алуусуна өбөлгө түзө турган эң жакшы бир борбор болсо деп тилектейбиз да. Себеби бул көргөзмөдө биздин максатыбыз араб каллиграфиясынын орду, Куран жазууларынын орду, бул тарыхка кайрыла турган болсок, пайгамбарыбыздын доорунан кийин эле 6-7 кылымдан баштап Курандын жазуу элементтери, кооздугун, өзгөчөлүгү өзүнчө бир жаңы стилде жазылып баштаган. Ошол пайгамбарыбызга Жабраил алейхиссалам аркылуу келип турган биринчи Куран аяттарын пайгамбарыбыздын сахабалары жазып, аны ошол учурда кагаздар болбогондуктан терилерге, жалпак таштарга, тактайларга жана башка ошол учурдагы Арабиядагы дарактардын жалбырактарына, пальмалардын жалбырактарына жазылып сакталганда, кийинчерээк акырындык менен пайгамбарыбыздын доорунан кийин бул сахабалардын, табииндардын доорунда атайын араб каллиграфиясы Хуснул хат деген ысым менен жакындан өзгөрүүгө душар болду. Себеби Куфи, ошондой эле учурда Басра, Мекке, Мадина хаттары жаңыдан өсүп чыга баштады. Бул мезгилде бир эле ошол 4 эме менен эле чектелип калбастан Андалусия, бүгүнкү ал учурда Андалусия деп аталган, азыркы бүгүнкү Португалия мамлекеттери билесиңер, ислам жакындан өздөрүнө каратып турган мезгилдерде ал жерлерде бир кыйла ислам хат, ушул каллиграфиясы өнүгүү дооруна душар болду. Мисалы бул хат жазуусу, каллиграфиясы батышта 18-19 кылымдарда гана жаңыдан өзгөрүүгө душарып, жаңыдан бир өзгөчөлүк менен жазылып баштаган болсо, ислам дининин негизинде бул хат өнөрү, жосо каллиграфиясы 7 кылымда өзүнүн ордун не кылып баштаган, таап баштаган. Эми ушул маданиятты бүгүнкү күндө Россияда, Татарстанда бир канча жолу көргөзмөлөрү болгон. Ошол учурда берки Кавказдагы, Дагестандын Кавказ университети 2003-жылы ушул Хуснул хат боюнча атайын көргөзмө уюштурган. Татарстандагы тигил ислам, Россиянын ислам институту өзүнчө жаңы бир эмелер менен ушул хатты өзгөчөлүк менен Казан эмесинде жана ушул бүтүндө араб каллиграфиясынын көргөзмөлөрүн жаңыдан уюштуруп башташты. Эми биздин Орто Азияда негизинен бул хат маселеси ислам өнүгүп өрчүп турган мезгилдерде Бухара, биздин Самарканд, ошол эле учурда Осмон халифалыгынын бир топ 600 жылдай исламды башкарып туруусу менен биргеликте жаңыдан бир өзүнчө түрк тилдүү элдердин өзүнчө бир хат усулу болду. Мисалы, ага биз Осмон халифалыгындагы белгилүү дивани жана исламдагы ошол насх усулун айтсак болот. Түрк элдери көбүнчө ошо дивани жана насх усулунда жазышат. Ал эми араб, куфи эмелеринде болсо көбүрөөк сулуска дагы эме беришет. Андан кийин бул 3 түрү негизинен көбүрөөк өнүккөн хаттардан болуп эсептелинет. Эми бул көргөзмө негизинен биздин мечитте бүгүн жума намазына атайын бир жумага атайын биз белгилеп койдук. Бир жумада каалоочулар келип, көрүп, араб каллиграфиясынын баалуулугу менен бир таанышып, кайсыл аяттар, эмне болгон бүт менен таанышып, өздөрү көрүп, өздөрүнүн бир
кумарын, көзгө жылуулук маселелерин көрүшүп кетишсе болот. Ошол эле учурда базар күндөрү, суббота күндөрү биз атайын энелер үчүн, аялдар үчүн элечек, кыргызча элечектин ушул диндеги усулуна көрө бүтүндөй уяттуу жерлерин жаап жүргөн кыргыз аялдарынын негизин биздин Айжан Акылбекова деген карындашыбыз бар. Жана биздин Мариям деген эжекебиз бул жерде аларга маселе кылып, аялдарга түшүндүрүп бермекчи. Андан сырткары атайын китеп жарманкеси уюштурулуп атат. Бир топ шаарыбыздагы китепканалардан келип, ушул дин жаатындагы китептерин жарманке кылып, көргөзмө кылышканга мүмкүнчүлүк бар. Андан сырткары тамак аш жарманкеси дагы бар. Эми ошол жарманкенин максаты мындан ары көбүрөөк уюштуруп, элибизге динибизди жеткирүүдө бир тарабынан да бир салым кошолу. Кыш мезгили билесиңер, бир аз элдер тынчыраак, жайдагыдай баягы эмгек көп эмелер бир аз токтогондугуна байланыштуу кыш мезгилинде элдер бир нерсе менен алек болсун, көрсүн, ушул нерселерди биз элибизге кандай бир деңгээлде ислам баалуулуктарын ушул мечиттен бир көргөзөлү деген тилектерибиз бар. Иншалла насип кылса элибизге пайдалуу болот деген ишеничтебиз.